Путиндин жанындагы балакай ким? Ал сүрөткө тилин чыгарып түшкөнү үчүн жеме укканын Роза Айтматова айтып берди. Интернет айдыңында Владимир Путиндин жанында тилин көрсөтүп түшкөн Чыңгыз Айтматовдун небереси кызуу талкууланып жатат. Сүрөттөгү сүймөнчүк бала тууралуу Роза Айтматова баяндап берди. Ал сүрөттү көрүп алып аябай күлдүк. Анан баарыбыз тең аны жөн турбайсыңбы деп жемеледик. Ал Элдар Айтматовдун уулу, аты Сулайман, 5 жашта. Негизи өзү аябай тынчы жок, тентек бала. Владимир Путиндин жанында сүрөткө түшүп жатканда тилин көрсөтүп жатканын байкабай калыптырбыз. Кийин атасы аны байкап калып, Сулайманды жанына тургузуп алган экен. Бирок ага чейин эле сүрөткө тилин көрсөткөн бойдон түшүп калыптыр да. Кичинекей, тентек да ким менен сүрөткө түшүп жатканын деле түшүнгөн жок. Эмнеге тилиңди көрсөттүң десек, ыйлап, экинчи антпейм деп коет, дейт Роза Айтматова. Кече 28 мартта Кыргыз өлкөсүнө Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик сапары менен келип кетти. Сапардын алкагында ал Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен Чыңгыз Айтматов атындагы үй-музейге да барышкан. Анда президенттер жазуучунун үй бүлөсү менен баарлашып, жазуучунун уулу Элдар Айтматов музей жөнүндө, салкар жазуучунун өмүрү жолу жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берген. Мындан кийин эки президент улуу жазуучунун үй бүлө мүчөлөрү менен сүрөткө түшүшкөн. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын жолдошу Нурлан Тургунбаев жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта Өмүрбекова өзү тастыктады. Мен билген маалымат боюнча окуя Ала Арча коругунда 26 мартта саат 17 чамасында болгон. Азырынча ал жол кырсыгына кайсы жерден кабылганын так сураганга чамабыз келбей жатат. Бул тууралуу мага саат 18де жанында жүргөн кесиптеши чалып айтты. Учурда абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө жатат, дейт Алтынай Өмүрбекова. Нурлан Тургунбаев улуттук госпиталдын көз микрохирургия бөлүмүндө дарыгер болуп иштейт. Каралар кадимкидей баш көтөрүп жатышат. Министр Кашкар Жунушалиев алсыз. Кыргызстандагы Крим чөйрөнүн салмагы абдан эле оор. Каралардын атасы Камчы Көлбаев болсо, акыркы учурда бизнеске катуу киришип кетти. Ал эми анын балдары аталык айткандай аткарып жатышат. Ички иштер министрлиги болсо каралардын алдында, айрыкча Көлбаевдин алдында аябай эле алсыз. Каралардын караны көрүнгөн кылмыштар болсо байма-бай катталып жатат. Өткөндө Кой Таштан 23 жаштагы врачты атып кетишкен. Жакында болсо чүйдөгү атышуу окуясынан жергиликтүү кеңештин депутаты жан берди. Дагы бир депутат кылмышка шектелип качып жүрөт. Түштүктө деле ушул сындуу Крим окуялар аз эмес. Тономойлор да көп катталууда. 2 күн мурун Токтогул Жаш гвардия көчөлөрүнүн кесилишинен 26 жаштагы жигитти белгисиз адамдар коркутуп үркүтүп, машинага салып, ээн жерге алып барып, арматура менен сабап, денесине оор жаракат келтирип, андан акча талап кылышкан. Кудай жалгап, милиция бул кылмыштын бетин ачкандай болду. Бул кылмышка шектүүлөрдүн бири катары 1990-жылы төрөлгөн жаран кармалган. Ал өткөн жылдын этегинен бери издөөдө болуп, Ички иштер министрлигинин атайын каттоосуна алынган. Буга чейин бир нече жолу соттолгон, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Кыскасы, караларың ушинтип баш көтөрүп, өздөрүнүн өзгөчө максаттарын көп учурда ийгиликтүү ишке ашырып жатышат. Министр Кашкар Жунушалиев болсо, аларга катуу чара көрө албай, алсыздыгын аныктап койду. Мындайда ишенген кожом сен болсоң, кемшейген оозуңду урайын дечү беле, деп жазат Багыт. Кызыл Кыя шаарында 15 жаштагы кызды тоноого шектелген адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 12 мартта Кызыл Кыя шаарынын Солнышко жана Жусупалиев көчөлөрүнүн кесилишинде 25-30 жаштар чамасындагы белгисиз адам 15 жаштагы кызды коркутуп, колундагы Samsung J5 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун тартып алып качып кеткен. Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн разбойник операциясынын жүрүшүндө бул кылмышка шектелип, Кызыл Кыя шаарынын 29 жаштагы тургуну кармалды. Азыркы учурда бул кылмыш боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Бишкектеги Ала Арча мамлекеттик резиденциясында илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү, келечекке инвестиция деген аталыштагы Кыргызстан жана Орусиянын ректорлорунун биринчи форуму өттү. Анда конокторду ката жазылган баннер менен тосуп алышкан. Интернетте жарыяланган баннердин сүрөтү коомчулукта талкууга түшкөн. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева үн катып, эки тамга үчүн маселе көтөрүү туура эместигин айтып өттү. Билим берүү системасында аябай чоң маанилүү долбоор
борборлор, маселелер талкуу болду. Ошонун ичинен 1-2 тамга үчүн маселе көтөрүлгөнү туура эмес деп ойлойм, деди Кудайбердиева. Эске салсак, форумга эки өлкөнүн билим берүү жана илим министрлери, Кыргызстандын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору, Россиянын 40 жогорку окуу жайынын өкүлдөрү катышкан. Казакстандын президенти Бойдок. Ак Ордонун сайтында Казакстандын жаңы президентинин өмүр баяны жарык көрдү. Ага байланыштуу Казак жалпыга маалымат каражаттары Касым-Жомарт Токаев бойдок экендигин жарыялашты. Расмий сайтта Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенден кийин 20-мартта кызматка киришкен Токаевдин өмүр баяны жарык көргөн. Анда ата-энеси, билими, кызыгуусу жана үй бүлөлүк абалы тууралуу маалыматтар камтылган. Касым-Жомарт Токаевдин аялы тууралуу буга чейин деле көп маалыматтар чыккан эмес. Анын аты-жөнү Токаева Надежда Давыдовна, Нижний Тагилде туулгандыгы тууралуу гана маалыматтар бар. Касым-Жомарт Токаевдин уулу Тимур 1984-жылы төрөлгөн. Айрым маалыматтарга караганда, ал бир нече жыл нефти тармагында иштеп, Аби Petroleum Capital компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. 2008-жылы чоң атасы Кемел Токаевдин атындагы кайрымдуулук фондун ачкан. Бир жылдан кийин саясат таануу боюнча диссертациясын жактаган. Касым-Жомарт Токаев эл аралык мамилелерге байланыштуу маселелер жаатындагы 10 чакты китептин автору. Спорт менен машыгып, көркөм саясий жана мемуар жаатындагы адабияттарды кызыгып окуйт. Эске салсак, кечээ Кыргызстанга иш сапары менен келип кеткен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин дагы бойдок. Ал Людмила Путина менен 1983-жылы үйлөнүп, 2014-жылы расмий түрдө ажырашкан. Маалымат булагы Говорит ТВ.